Мына сиз 29 жашымда мен саясатка кирип депутат болдум деп. Мына ошондой эле сиз менен үзөңгүлөш болуп жүргөн Өмүрбек Ширкешевич Текебаев да бар. Мына экөөңүздөр ушул саясатта үзөңгүлөш болуп эле келатасыздар. Жакында Өмүрбек Ширкешевич сиз жөнүндө аябай жакшы сөз айтып, өзүнүн адамдык позициябыз кандай болгонун да Адахан Кимсенбаев экөөбүздүкү бир деп айтты. Сиз кандай комментарий айтасыз? Өмүрбек Ширкешевичтин айтканына 2 жума болуп атса, Адахан Мадумаров муну 20 жылдан бери айтып келатат. Ошол. Өмүрбек Ширкешевич кече жакында айтыптыр. Мен 20 жылдан бери айтып келатпаймынбы? Демек, силер окубайт экенсиңер да, карабайсыңар да, көрбөйт экенсиңер да. Мен 2000-жылы айттым. Болгондо да парламентте айттым. Мен 97-жылы айттым. Болгондо да ушундай интервью берип атып айттым. Мен 98-жылы айткам, мына 21 жыл болуп атыптыр. Кыргыз парламенти мына ушул 2 аялга Өмүрбек Текебаев менен Ишенбай Кадырбековдин энелерине ыраазы болуш керек. Кыргыз парламенти үчүн төрөп койгон ушул жигиттерди деп айттым. А бизде кыргыз саясатында дейбизби, элибизде дейбизби, тилекке каршы ичибиз аябай тарда. Ичибизден таруу айланбайт да. Эгер бирөө сага жаман көрүнүп калган болсо, анын жакшы жагын такыр эле жаап, кап-кара кылып эле айтпайбыз да. А мага баары бир душман болобу, дос болобу, тууган болобу, кас болобу, ким болсо ошол болсун. Керемет жагын керемет деп айта берем. Менин эң жакын кучакташкан досум болсо дагы, терс жагын терс деп айта берем. Ошон үчүн айтат жалгызсыз деп. Мен жалгыз эмесмин. Менде миңдеген, каалайсызбы, 100 миңдеген тарапкерлер бар. Абдан туура айттыңыз. Көптөгөн мен студенттерге жолугушам, ошолор айтат, сиз бизге үлгүсүз деп. Биз да ушундай болгубуз келет. Ишенесизби, бул чындыкты айтсаң, туугандан да достон да алыстайсың дейт. Бирок жараткан Аллахка жакындайсың дейт. Акыретін ойлогон инсан үчүн жалгыз Аллахтын өзү жетиштүү дейт. Мен бул дүйнөдө дос күтөйүн деген, же болбосо баягындай бир пикирлештер менен мындай бир топтоп алып, алар менен бир кандайдыр бир чоң топ болоюн деген оюм жок. Мен сүйлөйм, чындыкты айтам. Ким ошо менен макул болсо, келсин. Үйүм толсун, керекпи көчөм толсун, керекпи айылым толсун, керекпи менин мамлекетим толсун. Ошондой кишилерге толсун. Көбү түшүнбөйт. Силер аябай каршысыңар го. Кантип киши жөнүндө жакшы айтасыз деп. Биз каршылашабыз. Эмнеден? Мыйзамдан. Мамлекеттик түзүлүштөн. Инсандык, адамгерчиликтен, кесипкөйлүк боюнча келгенде тан бериш керек. Эң байыркы Римдеки Цицерон деген керемет сенатор, керемет оратор, ошо киши айтканда, дүйнөдөгү эң баатыр адам өзүн өзү жеңген адам деп. Адам өзүн өзү жеңгенди билиш керек. Кантип өзүңдүн ичиңде кичинекей бир момундай бир курт бар, эго деген. Мен эң мыктымын, мен эң күчтүүмүн, мен эң акылдуумун, мен эң сулуумун деп кыйкыртып турат. Жок. Сенден сулуу бар. Сенден акылдуу бар. Сенден күчтүү бар. Сенден билимдүү бар. Сенден эстүү бар. Тек кана аларды көрүп, мойнуңа алып билишиң керек.